Анализ алууга тийиш болгон заттар эң алгач ооруларды алдын алуу жана санэпид департаментинин лабораториясында ушул таза зона деп аталган бөлүмүнө келип түшөт. Дарыгерлер бул бөлмөгө атайын форма менен анализ жүргүзүүчү адискана кире алат деп белгилейт. Бизге келген мисалы кан келиши мүмкүн мазоктор келет. Ошолордон ДНКсын выделение, часть выделения деп коет, ушул жерден бөлүп алабыз. Мисалы бул атайын таза зона деп эсептелинет. Бул ламинарный шкаф, ушул жерден бүт келген анализдердин алгачкы ДНКларын бөлүп алабыз. Анализ жүргүзүү 3 бөлүм аркылуу ишке ашат. Бири кабыл алып, дагы бири тийиштүү жумуштарды аткарып, кийинкиси соңку жыйынтыкты чыгарып берет. Эң соңку бөлүмдө атайын жабдуунун жардамы менен программанын негизинде акыркы жыйынтык чыгарылат. Роторжин деп коет. Бул ПЦР режиме реального времени атайын аппарат. Ошонун негизинде биз ДНКны санын көбөйтүп, анан программанын негизинде результатты аныктайбыз да. Бул келген бизге анализдин жыйынтыгы положительный болуп чыктыбы же отрицательный болуп чыгып, ушул аппараттын жардамы менен билинет. Дарыгерлер бүгүнкү күндө Кыргызстанда ДНК анализин алууга муктаждык жогору болгону менен аны аныктоочу лаборатория жок экендигин айтышат. Андыктан буга чейин жарандар зарылдыктан улам чет өлкөлөп каражатын, убактысын коротуп келсе, эми мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Өзгөчө өлкөдө 2010 жылдагы июнь коогалаңында жана учак кырсыктарында адамдардын өздүгүн тастыктоодо көйгөй болуп келген. Негизи бейтаптар же жарандар үчүн бул анализ 3 учурда керектүү. Трансплантологияда мындан тышкары жана мен айтып кеткендей ар кандай катастрофаларда адамдардын тууганчылыгын, жакынчылыгын, өздүгүн тастыкташ үчүн ошондо керек болот. Үчүнчү маселе болсо жана тукум куучулук ооруларды алдын алуу, далилдөө жана онкология боюнча ошолорду алдын алуу, тастыктоого ушул анализдер жардам берет, ДНК анализдер. Белгилүү болгондой, ДНК анализин аныктоочу жабдуулар буга чейин эле Россиядан атайын долбоордун алкагында алынып келинген. Бирок аларды ишке ашыруучу реактивдер жана так ошол анализди иликтөөчү адистер жок болгондуктан аныктоолор жүргүзүлбөй келген. Эми адистер Москвадан тийиштүү окуу жайдан билим алса, реактив үчүн тендер жарыяланган. Анализдерди жасаганга наборлор, мындайча айтканда, реактивдер бизде чыгарылбайт Кыргызстанда. Биз ошону күтүп атабыз. Ал күткөн себебибиз бул тендер менен байланыштуу. Тендер кандай өтсө, кандай алар алып келсе, биз адисибиз ошол убакта Москвадан келип калат, анан кийин пробный жасап, жана антип алып келген нерселердин сапатын текшерип туруп, анан кийин бейтаптарды кабыл алганга даяр болобуз. Эгер уюштуруу, орнотуу иштери соңуна чыкса, апрель айынын аягында биринчи бейтаптар кабыл алынары болжолдонууда. Бирок аталган лабораторияда 2008 жылдан бери молекулярдык генетикалык изилдөөлөр жүргүзүлүп, жабдуулар аркылуу ар кандай илдеттер аныкталып келген. Буга кошо тамак аш азыктары жана бактериялык илдеттер да тастыкталчу. Шекер Сатыбалдиева, Бекназар Шермамбетов, Нью ТВ.